Нет. Можешь припарковать куда-нибудь и все. Всем привет! Я прошу прощения за то, что не смогла до конца провести свой прямой эфир, так как очень было много вопросов сегодня от наших гостей, которые были сегодня у нас в офисе. Вот рядом с желтой машиной можно тоже поставить. Прямой эфир гервал и заодно. Пча, надеть, что там? Мам, знаете, что я вас люблю? Да, я тоже тебя очень сильно люблю. Ушундай бири-бириңерди жакшы көргүлө. Мен да сени жакшы көрөм. Болдуми? Болду. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Да. Салам достор. Ооба, азыр түз эфирди биз өткөрүп атабыз. Түз эфир бир аздан соң сонун маанайлар менен аяктайт. Тактап айтканда, мен убада бергендей эле сонун билектерди берүүнү улантамын. Салам. Мына мен ушуну бир жакшы жыйынтык жөнүндө да айткым келип атат. Канча мына убакыттан бери биз Инстаграмдын контентин көтөрөбүз, атайын Инстаграмда подписчиктерди кызыктырабыз деп бир иш кылган эмеспиз. Биз болгону гана бир жакшы жагымдуу маанайларды тартуулоо иретинде гана сонун оюндарды уюштуруп келгенбиз. Көрсөң, мына биздин ошол гиф уюштурган команда менен биргеликте 2019-жылдын лидерлери болуп турбуз. Бир жылда 4 автоунаа ойнотуп турбуз. Бул максималдуу түрдө абдан чоң сонун иш-чара, сонун жасаган бир кадамыбыз болуш керек. Кабина бошпу? Мына ушундай кичине кечирээк. Да, давайте туда. Биз ошол кичине азыр бир убакыт сиздер менен баарлашып турайын. Андан кийин конкурс тууралуу кененирээк түшүндүрүп берем. Бир мүнөт. Сиздер сурооңуздарды даярдай бериңиздер. Дагы суроолорго дагы мен белектеримди берем. Чоң рахмат. Сөргө өткүлө. А? Мам, я хочу. Чоң үй бүлө менен баардыгыбыз келдик тамактанганы. Так. Чоң рахмат. Мен азыр бат-баттан жыйынтык чыгарып коеюн. Дайте мне телефон, пожалуйста, какой есть Инстаграм. Инстаграм? Да. Покажите. Круизде атайынын балам менен эс алуу мага да буйрусун деп. Буйруса бардык нерсе болот. Бүгүн аябай сонун тренинг өттү, аябай сонун жолугушуу өттү. Бул жолугушууда биз ушул круиздер жөнүндө айтып берип аттык, алардын плюстары, биз билип жана ошондой эле билбей калган нерселер, жаңы баягы саякаттоочулар катары толуктагандыктан круизде абдан сонун эмоциялар менен келдик. Буйруса мына эми эс алуудан келгенден кийин чыгармачылыгыбыздын үстүндө дагы иштейбиз. Это совсем шумно. С тарелками можно такое небольшое? Синстарга кошулгуңар келсе, биздин Star Cage продюсерлик борборубузга келгиле. Күндө биз кабыл алабыз би тармагына, өр тармагына. Итак, мы сейчас решим судьбу. $100. Вы заказать? Саламатсызбы, бизге жакшы белек берип коюңузчу. Ага. Жакшы белек мен берем. Албетте, ким аракет кылса, ким жакшы көздөгөн максаттарына жетем деген талкпаган эмгек менен
биз менен биргеликте командага кошулса, албетте жардамыбызды беребиз. Так. Закажите, и так будем ждать. Так, сейчас, секундочку. Угу. Не могу я свой последний пост найти. Кстати, спасибо за активность. Вообще. Супер просто. Все пожелания, все. Итак, ушул сүрөттүн астына мен пост чыгаргам. Аябай бир жакшы нерсе жазган болчумун. Ким мага кошулса, коммент калтыр бирөөңөрдү тандап $100 берем деген болчумун. Бул жерде 4287 инсан жакшы комментарий калтырган экен. Эми кимдин комментарийи мыкты болду деп ойлоп жатсаңыздар, мен ошол комментарийге коюлган лайк боюнча жеңүүчүнү тандап алам. Демек, бул жерде Бектемирова 2560 деген аккаунт менен көп лайк чогулткан экен комментарийни. Калгандары 14, 27 дейт. 4, 5, 6. Кудайым денсаулык берсе, баары жакшы болот деп ойлоймун. Туура жок деп эки колду бооруга алып отурбай, аракет кылыш керек деп көптөрү жазган экен. Мен кантип акча табыштын жолун таппай башым маң болуп отурам дейт. Давайте еще камеру поверну и быстренько покажу комментарии моих подписчиков. Адина ССК мен кантип акча табыштын жолун таппай башым маң болуп отурам дейт. Ушул бир комментарийдин несине жумуш тууралуу жакшы кеп кеңеш жолугушууну берем. Мени менен жолугушууга кош келиңиз. Сизге кантип акча табып, кандай иштешти кеңеш беребиз. Биригип жумуш кылабыз дейт. Бул эң жакшы идея, эң жакшы ой. Ал эми бул жерде комментарийлердин эң эле популярдуу болгону 63 лайк чогулткан эң туура. Байыган сайын проблема көбөйөт. Балдарың, ата энең, жакындарың жаныңдабы болду, башка нерсе керек эмес. Мына чоң байлыктар деп Бектемирова 2560 жазган экен. Бул аккаунтка кирип көрөлүк. Динара Асанбекова өзүнүн сүрөттөрү бар экен. Демек, менин тандоом боюнча мына ушул комментарий көптөгөн лайк алыптыр. 63 лайк алыптыр, кийинкиси 37 лайк алыптыр. Эң туура жакшы жашаган адамды көрүп, ичи тарлык кылбай, ошондой болуп жашашка аракет кылып иштеш керек. Канчалык аракет кылсаң, ошончолук өзүңдүн көрөсүң деген сөз бар го. И следующие все популярные. Жомок Дариалду жашоодон пайда болгону болуш керек, бизге да жуксун, бир жакшы барыңызга буйрсун. В общем, все комментарии вообще супер, все 4000. Не успеваю все прочитать. Но здесь по лайкам Бектемирова выигрывает. Именно на ее комментарий многие поставили лайк, поэтому побеждает она.
Бектемирова 25-60. Ну и давайте, чтобы все было по-честному. Мы, наверное, 5000 сомов ей дадим. Где она? Это вот чисто от меня. Вот. Эң тура байыған сайын деген 5000 сом беребиз. Эң тура жакшы жашаган адамды көрүп эч тарыл кылбай ошондой болуп жашашка аракет кылып жашаш керек деп бул жакта 37 лайк алган комментатор инсанга мен ушул белегимди берейин деп чечтим. Аябай көп комментарийлер бар экен, бирок бардыгы 3-2ден эле лайк алышыптыр. Мен эч качан мындай тандоодо дароо тандаган эмесмин. Ар дайым 5-6сын үйдө төмөн кылып анан тандачумун. Баарын берген Аллага шүгүрлөр болсун. Посторумду көрүп лайк коюп жүрөм дейт. Ну, мындай узун, чоң аккаунттар аябай көп экен, бирок мен бүгүн өзүмдүн тандоомду кимдин комментарий көп лайк алса ошого берейин деп чечтим. Бул 63 лайк алган Бектемирова 25-60 жана АБДК 9 деген 37 лайк алыптыр. Ушун так. Бектемирова 25-60 жана АБДК. Давайте посмотрим ее аккаунт. Бул аккаунтту экөөнү тең эртең мен Эл Клаб деген баракчадагы дарек бар. Токтол Орозбеков көчөсүнүн кесилишиндеги офистен саат 5-те күтөм, келип өзүңүздөрдүн белегиңиздерди алып кетсеңиздер болот. Андан тышкары менин кийинки постторумда лайк чогулткандар жок экен. Жөн гана түз эфирди өткөрүп жибербеңиз деп жазган менин постума 544 инсан лайк койгон экен. Бирөөсүн тандап атайын Дубайдан алып келген таттуу белегимди берейин деп чечтим. Бул прямой эфир күткөн инсандар мен 1 саатка түз эфиримди кечирээк киргизген үчүн кечирим сурап, мына ушул 600 адамдын арасынан бирөөсүн тандайм. До конца, да? 1, 2, 3, 4, 5. Так, 4, 5. Стоп. Ну, давайте. А.С. Долмонова. Подарочек хочу подарить. О, скриншот жасадык. Рахат телефонун аябай чарчатып коюп турсуң го. Азыр элдин баары жазып баштайт. Экраныңыз сынык го, анан бияга мындай го, тиңдей го деп. Эң негизгиси зато iPhone. Эң негизгиси телефон болсо болду. Эң негизгиси машина болсо болду дейт го. Бир жерден экинчи жерге жылуу жумшак жетип алыш үчүн. Эң негизгиси телефон болуп атат. Биз азыр жыйынтык чыгарып атабыз, ошон үчүн сүйүнүп атык. Так, и здесь 874 комментариев. Вообще в последнее время все мои подписчики просто гиперактивны. Столько много комментариев. Честно говоря, я прошу прощения, что не успеваю отвечать и даже читать иногда. И здесь я хочу просто подарить подарочек для Асанкадыровой Кызыл за то, что она набрала наибольшее количество тоже лайков. Вот. Я просто лидерам сейчас буду давать подарочки, потому что не только я, а целых 54 человека выбрали их победителями. Видите, сколько человек просто лайкнули на ее комментарий. Круто! Так что бир-бириңердин деле комментариңерди лайк койсоңор, ада жакшы нерсеге алып келет. Анан биздин бул жерде путешествие кылып жүргөндөн 200 000 просмотр дейт. Бул жерден дагы Miracle Мира CLE 3325. С этой девочкой я познакомилась в аэропорту
в магазине Pink от Victoria's Secret в Дубае. Девочка ко мне подошла, нашла по сторисам Еленки нас, подарила очень хорошие нам эмоции. И хочу для нее посвятить, наверное, сторис с приветом. С пламенным приветом. Для тебя я сделаю сторис. Сторис-комплимент. Аккаунт закрытый, но все же, наверное, ты увидишь позже. Сторис. Так, дальше. Так. И сейчас я подарю подарочек для одного человека, который сейчас смотрит мой прямой эфир. Да, прямой эфирден дағы таңдағылач деді. Аз прямой эфирден дағы таңдайм. Ким жақшы сұрау берсе, қызықты сұрау берсе, мен жеңүүчү катары тандап, эртең саат 5-те сиздерди өзүмдүн Токтогул Орозбеков көчөсүндөгү кеңсемден күтөм. Ал жакта сизге белек берем. Бүгүн эртеден бери чуркап жүрүп, чай ичкенге убакыт болгон жок. Салам достор да. Мен коене Кайлине. Кошкабы. Мысыксыңбы? Ялка рахатка болуп чай ичип атабыз. Рахатын аябай даамдуу тортунан кийин суусап. Чай ичип отурабыз. Эч ким суроо бербейт кой. А давайте сейчас как сделаем? Я считаю до 3, и вы мне отправляете запрос на прямой эфир. И кто выйдет в прямой эфир сейчас со мной, он должен со мной поговорить, ответить на все мои вопросы. И завтра, конечно, получит от меня подарок. Итак, поехали. 1. Отправляйте запрос со мной, да, на прямой эфир. 2. И азыр болот. 3. Түз эфирге мени менен чогуу чыгам деген инсанды мен түз эфирге кимисин тандап алып калсам, ошол инсан менен түз эфирге чыгам дагы, ага мен белек берем. Охо, 52 адам дароо мага жөнөттү. Мен азыр бирөөсүн тандап түз эфирге чыгамын. Эгерде түз эфирге чыкпай койсоңуз, анда сиз жеңилесиз. Түз эфир батл деп коет муну. Давайте вот эта вот девочка. Не знаю, я просто пригласила кого-то, я точно не знаю. Ожидание Акомамырова. Ну, выходите. Отклонила, постеснялась. Так, 220 человек отправили сейчас мне запрос. Из них я выбираю, приятную, красивую одну девушку, которая одной из самых первых отправила мне запрос. Ең біріншілерден болып мага запрос жөнөтүп тур. Это Кука 0054. Кука, выходите. Вас ждут подарки. Ау. Или вы без мейкапа? Мейкап. Как Алина говорит, мейкап. Или вы без макияжа? Запрос идет, но она не отвечает. Ожидание болуп атат, демек жөн эле мага видео запрос жөнөтүп койгон экен. Мен анычтыкка тандайбычы, тандабайбы деп, видите? Жөн эле жөнөтпөгүлө. Кийинки запрос кетти. Кийинки запрос азыр болот. Дагы бир айымга, же мырзага балким болуп калышы дагы мүмкүн. Запросов очень много. Запросы продолжаются. Так. Түз эфирге мен дагы бир инсанды чакырып атам. Азыр түз эфирге бул инсан чыкса, мен аны менен сүйлөшөм дагы. Отклонила. К сожалению, тоже отклонила. Ждем дальше следующего счастливчика. Все отказываются почему-то. Стесняются выйти, наверное, со мной.